أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу мусулмандар, Аллах Таалам бардыгыбыздын басып келген кадамдарыбызга көптөгөн соопторду жазган болсун, кылган күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Мына бүгүн сиздер менен дагы жыл айланып келип, кайра Рамазан айына келип калдык. Аллах Таалам ушул айда кылган бардыгыбыздын ибадаттарыбызды кабыл кылсын, бардыгыбыздын аягына чейин чыкканга насип кылган болсун. Мына көрдүңүздөр, өзүңүз деле кыяматта жашап атабыз, акыр заманда жашап атабыз. Убакыт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, жыл как будто бир айдай өтүп кетет дегенде, ошол мына бир айдай эле өткөн жыл эле ушул жерде хатым кылып, жамаат менен намазда турдук эле. Бүгүн дагы кайра иншалла таравих башталат. Аллах Таалам бизге насип кылгандыгына альхамдулилля, шүгүр болсун. 12 айдын султаны деп коет, 12 айдын эң улугу Рамазан айы. Рамазан айы жөнүндө Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде Астаузу билля Бакара сүрөсүндө Шахру Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан худан линнаси ва байинатин минал худа вал фуркан. Рамазан бул Кур'ан адамдарга хидаят болуп түшүрүлгөн ай деди. Кур'ан түшүрүлгөн ай. Демек, кайсыл бир нерсе эгерде Куранга байлана турган болсо, же ошол нерсенин ичинде Куран боло турган болсо, ал нерсе улук болот. Адамдардын арасында дагы бирөө эгерде Куран жаттаган болсо, ошо Куранды билген болсо, Аллах Тааланын сөзүн, ошол адамды эмне кылабыз, биз илими бар экен деп, хафиз экен деп сыйлайбыз. Ушул Шахру Рамадан, бул Рамазан айында дагы эмне болду? Куран түштү. Мына ошондуктан биз дагы эмне кылабыз? Ушул айды Аллах Таала бизге ашхурун хурум деп коет. Священные месяцы, ыйык айлардан болуп саналат. Ошондуктан бул айда Аллах Таала бизге эмне кылды? Орозо кармоону парыз кылды. Орозо кармоону парыз кылды. Мурдакы коомдордо дейт, биз азыр мисалы үчүн бир ай орозо кармап, 11 ай орозо кармабайбыз, туурабы? Ооз ачык болобуз. Мурдакы коомдордо тескерисинче 11 ай орозо кармап, бир ай ооз ачат экен да, мындайча айтканда ооз ачык жүргөн экен. Көрдүңүздөр, биздин коом, биздин мусулман үммөтүнө Аллах Таала кандай жеңилдик берип койду да. Эгерде бир айды араң кармап атабыз, 30 күндү араң кармап атат. Кээ бир адамдар у меня кишечник слабый, у меня тот слабый, это слабый деп атып, бир айды араң кармайт. А эгерде 11 айды орозо кылып койгондо, анда дагы андан да кыйын болмок да, көпчүлүк кармамак эмес. Ошон үчүн Аллах Таала бир айды эмне кылды? Бир айды орозо кылып берди. Ошол бир айды орозо тута турган болсок, Аллах Таала бизге 12 айда орозо туткандай сооп берет экен. Иншалла бардыгыбызга бекем ыйман берсин. Бул орозо кармоо туугандар. Бул ыйманга тиешелүү болот да, связано с иманом, орозо кармоо. Эгер адамдын ыйманы күчтүү боло турган болсо, ага кыйын иштер деле жеңил болуп көрүнөт. Эгерде адамдын ыйманы слабый болсо барго, ал просто батарейканы алып бул жака койгон деле кыйын болуп калат да, Аллах Таала буйруган болсочу, кыйын болуп калат. Адамдын ыйманы слабый боло турган болсо. Кээ бирөөлөр шылтоо кыла берет, менде бул жагым болбойт, менде. Эгерде бая жалкоо адамга, ыйманы слабый адамгачы, ыйманы алсыз адамга бир жөнөкөй иш эле кыйын болуп калат да. Жөнөкөй иш эле кыйын болуп калат. Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек? Ыйманды күчтүү кылышыбыз керек. Ыйманы слабый адам даже башы ооруса деле мен орозо кармабай койсом болобу дейт. У меня голова болит, можно мне не поститься деп. Же болбосо у меня то болит, это болит деп туруп шылтоо айта бересиң. Орозо келе шымына өткөрүп коет да, мындайча айтканда артын булгап коет. Ошон үчүн баягы бокска чыкканда деле, мушташка чыкканда деле, бойго чыкканда деле катуу туруш керек го. Рамазан айында ниетти бекем кылыш керек.
Иншалла мен эмне кылам? Мен орозо кармайм, мен тутам, аягына чейин Алла Таала мага күч кубат берет деп ниетти бекем кылыш керек. Ниетти алсыз кылсаңыз шайтан ушул жактан эле иштеп коет да. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ан Аби Хурайра радиллаху анху анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه." رواه البخاري. İmam Bukhari keltirген hadiste Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ким Рамазан айыны иманан вахтисабан эки нерсе менен иман келтирип жана ошого үмүт кылып, надеждай, иман келтирип үмүт кылып орозон кармай турган болсо, өткөн күнөөлөрү кечирилет деди. Өткөн күнөөлөрү кечирилет деди. Ваман кама лайлатал кадри, жана ким лайлатыл кадр күнү тура турган болсо, иманан вахтисабан, Аллахка иман келтирип үмүт кылып, гофира лаху ма тақаддама мин замбихи, бул пенденин дагы өткөн күнөөлөрү кечирилет деди. Мына демек эмне кылыш керек экен? Орозо кармаш керек экен. Эми башка хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ан Аби Хурайра радиллаху анху анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين." Эми Рамазан келе турган болсо деди Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: бейиштин эшиктери ачылып, тозоктун эшиктери жабылат, ва суфидати шаятин, шайтандар кишенделет деди. Шайтандар байланат деди. Эми 11 ай эмне кылдык? Шылтоо кылдык да биз. 11 ай шылтоо кылдык. Шайтан, умине шайтан сильный, мен шайтан койбойт, намаз окуганга койбойт, жакшылык кылганга койбойт дедик. Эми Рамазанда шайтан жок. Эми адамдын чыныгы жүзү көргөзүлөт ушунда. Шайтан жок. Эми кимге ыргытасың? Эми өзүңдүн күнөөңдү кимге баягы таңуулайсың апарып алып? Шайтан дейин десең, шайтан жок уже. Эгерде сен демек шайтан жок боло турган болсо, орозо кармабай турган болсоң, ушул айда деле бузукулук күнөө жасай турган болсоң, анда сен өзүң шайтанга айланып калгансың. Значит, ты превратился сам в шайтана. Өзүң шайтан болуп калгансың. Шайтан кече эле окуп калдым, бирок бул хадис бекен же эмес экен. Бүгүн хутба жазып атып, жума баян жазып атып, эсиме келип окуганымды эстеп калдым. Шайтан мурда дейт, шайтан айткан экен да. Шайтан мурда адамдарга жаман жол көргөзөт экен. Шайтан айткан экен да. Адашуу жолун шайтан мурда адамдарга көргөзөт экен. Шайтан азыр айтыптыр, азыр мен адамдардан үйрөнүп калдым дептир. Шайтан не дептир? Мен азыр адамдардан өзүм үйрөнөм дейт экен да. Азыр шайтан отдыхта экен да. Раньше шайтан учил людей заблуждаться, а сейчас он, оказывается, он учится у людей. Шайтан өзү. Неге? Эгерде биз мисал үчүн билбей турсаң, бир нерсе сомнение болсо, мисал үчүн вот это делать грех или не грех деп туруп, сиз билбедиңиз, не зная, вот это сделали, потом узнали, что это грех был, это от шайтана, если вы не зная сделали. Билбей туруп аткарып койгон болсоң. А эгерде билип туруп сен аткарып кое турган болсоң, анда это не шайтан, это ты сам. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Шайтанга бардыгын эле жүктөй бербеш керек. Шайтан Рамазан айында жок болот. Ошон үчүн адамдын Рамазан айында чыныгы жүзү көрүнөт. Ошондуктан чыныгы жүзүбүздү жашыралы иншалла. Рамазанга орозо айында не кылалы? Ниетти бекем кылып орозону кармайлы иншалла. Ан Аби Хурайра радиллаху анху кала Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Хурайра радиллаху анхудан риваят, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Иза кана аввалу лайлатин мин шахри Рамадан суфидатиш шаятин ва марадатил джин ва гуликат абвабин нар ва фалам юфтах минха бабун ва футихат абвабул джанна." Пайгамбарыбыз айтты, эгерде Рамазан айынын биринчи түнү келе турган болсо, мына бүгүн ай иншалла,
Ramazan ayının birinci günü kele turgan bolsa, şaytanlar kişendelet, cinler kişendelet dedi. Ha? Cinlerden çoğundoru kişendelet. Tozoktun eşikleri jaulat, orozo ayının bütüşüne çeyin açılbayt dedi. Ve futihat abwabul cennet, beyiştin eşikleri açılat. Tozoktun eşikleri jaulat. Falam yuglaq minha babun, Ramazan ayı bütkөнгө çeyin beyiştin eşigi jabılbayt dedi. Ve yunadi munadin, emi Ramazan kirip atkanda, bugün mına kirip atkanda perişte jar salıp aytat eken. Ya bagiyal hayri aqbil. Ey jakşılık kılıp жүргөн, sowap izdep жүргөн can, sowap izdep жүргөн musulman, mına sowap kıl. Mına amal kıl. Ramazan ayında egerde adam bir farzdı atkara turgan bolsa 70 esege köbөйөt. 70 esege köbөйөt. Bir egerde sünnet atkara turgan bolsa farzdı atkargандай sowap berilir. Аябай чоң bunun fazileti. Periştem deytken kim jakşılık kılam dediler, mına jakşılık kıl, eşikler açık. Sadaka kılsan Ramazan ayında sadaka kıl körök. Namaz okusan, ibadat kılsan körök, Kur'an okusan körök eme kıl. Kur'an okup kal, hatım kılıp kal. Dep emne kılatken perişte jar salatken. Wa baghiya sharri aqsir. Emege bayagı jaman jolda жүргөндөргө perişte aytatken, ey jamandыкты kaalap samap жүргөн adam. Zina kılıp жүргөн adam, arak içip жүргөн adam, uğruluk kılıp жүргөн adam, bирөөдүн көңүлүн оорутуп жүргөн adam. Emne deytken, aqsir boldu emi azayt deytken. Boldu emi kıskart emi, taşta emi uşul. Jok degende uşul ayda buga çeyin içip, çegip жүрдүң, zınаңды kılıp жүрдүң. Emi uşul ayda ne kıl deytken, uşul ayda taşta emi dep perişte jar salat eken. Wallahi mutaqa'u minan nar wa zalika kullu laylatin. Ar bir günü Ramazandın күнү keçinde tozokton adamlar kutkarılıp beyişke çıkarılat eken. Mına oşon üçün urmattуу jamaat emne kılalı? Köptөгөн hatımdardı kılalı. Balkim Allah Taala biz kaydan bilebиz. Balkim Allah Taala bizdin atыбызды Allah Taala tozoktogулардын atına koşulgan. Biz kaydan bilebиz. Uşul ayda emne dep dua kılalı? Allah'ım egerde men tozoklardın arasında, tozokko düşe turgan pendeleriңdin arasında bola turgan bolso, meni al jaktan çıgar. Maga beyişti nasip kıl, ibadattарымды kabul kıl dep dua kılalı. Ata enelerimizge dua kılalı. Misal üçün alımlar aytat, hadise aytты, adamdın salih perzent ekenini kayaktan bilsek bolot dedi. Salih perzent, jakşı perzent ekeni, jakşı bala ekenini kayaktan bilsek bolot degende Peygamberimiz emne dedi? Valadun salihun yad'u lehu. Eger de dedi, valadun salih, jakşı dua kıla turgan perzent dedi. Kim ata enesige dua kıla turgan bolsa, oşol jakşı perzent eken, salih perzent oşol eken. Hadiste emne deyat? Valadun salihun yad'u, dua kılat. Kimge? Ata enesige. Bizim köptөгөн ata enelerimiz kaytış bolup ketken, köp jıl boldu. Biz namazыбызda аларга bir dua kıldıkpı, kılбадыкпы, esibizden çıkıp kaldı. Erteң biz öle turgan bolsok, bizge kim dua kılat? Oşonduktan Ramazan ayında urmattуу jamaat ötüp ketken ata enelerimizge, bir tuğandarыбызга dua kılalı. Emne dep dua kılabыз? Allah'ım egerde uşular baya tozoklardın arasında düşüp kalgan bolsa, tozoklardın tizmesinin katarına koşulup kalgan bolsa, Allah'ım uşu men ata enemdi oşulardın arasından çıkargın dep dua kılalı Ramazan ayında. Özümdü kutkargın dep inşallah. Mına Allah Taala tozokton emne kılat eken, bul ayda köptөгөн adamlardı kutkarıp çıgarat eken. Oşon üçün urmattуу jamaat, Allah Taala egerde bizdin moynubuz unuk dep koyot, egerde bizdin oyunubuzda dagы Allah Taala tozoktu жазган bolsa, bizi oşol tozokton kutkargan bolsun inşallah. Emi an Sahl ibn Sa'd radıyallahu anhu anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem qala, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, inne fil cenneti baban yuqalu lehu Rayyan. Beyişte Rayyan degen eşik var dedi. Yadkhulu minhu saimun, andan orozo karmagandar gana kiret.
Beyişte rayan деген eşik бар, andan orozo karmaganlar gana kiret. Yawmal kıyameti, kıyamet günü la yadkhulu ahadun gayruhum, al orozo karmaganlardan başkalar bul eşikten kiribeyt dedi. Bir gana orozo karmaganlar kiret. Yuqalu ayna saimun, perişteler aytatken ayna saimun, orozo karmaganlar kayda? Orozo karmaganlar kayda? Fayaqumuna la yadkhulu gayruhum la gayru fa iza dakhalu aghlaqa falam yadkhulu minhu ahadun. Anan orozo karmaganlar turup oşol eşikten kirişet eken, orozo karmaganlar kirgenden keyin al eşikten rayan деген eşik jabılat eken. Эми бирок урматтуу жамаат, көпчүлүгүбүз эмне кылабыз? Көпчүлүгүбүз мисалы үчүн исламдын 5 парзы бар, ошол бирөөсүн аткарсак, кээде бирөөсүн аткарбайбыз, экөөсүн аткарсак, калганын аткарбайбыз. Бирок Рамазан айында, урматтуу жамаат, Рамазан айында орозо эле кармап койбостон эмне кылалы? Намазды дагы тургузалы. Намазга дагы бекем бололу. Намазды тургузуу эле тим болбостон, намазды дагы иншалла жамаат менен келип окусак, сооптору аябай көп болот. Эмне кылалы? Иншалла намазды тургузалы. Эртең раян эшигине бардык, раян эшигине бардык, орозо кармап алып, бирок намаз окубадык. Namaz ne dedi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyiştin açkıcı dedi. Beyiştin açkıcı dedi. Siz beyiştin eşiğine bardınız, birok açkıç yok. Sizi kirgizet orozo karmaganınız üçün, birok açkıçınız yok. Namaz kalıp kaldı. Oşonduktan emne kılalı? Namazdı orduna koyalı, urmattуу jamaat. Namazdı okup namaz menen keleli. İnşallah beyişke namaz menen baralı. Oşon üçün orozo da karmaylı, namazdı da okuylu inşallah. An Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu aytdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menen biz birgelek. Men istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar. Peygamberimiz emne dedi? Ey jaşlar dedi de jaşlarga aytты. Men istata'a minkum al ba'ata. Silerden kiminger üylönse, üylönүү koludan kelse, üylönsün dedi. Jaşlarga aytты. Falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar. Sebebi bul üylöngönüň dedi. Közüңdü ne dedik dedi? Közüңdü saktayt dedi. Közüңdü saktayt dedi. Eger de üylönsüңөр, közüңөрдü saktayсыңар dedi. Wa ahsini wa ahsanu lil farj. Jana oşonda ele de jinstык müçöңdü saktayt dedi. Wa men lam yastati' fa alayhi bis-sawm. Kim üylöngөнгө şartı jok bola turgan bolsa, anda jaşlardan anda emne kılsın dedi Peygamberimiz? Orozo karmasın dedi. Orozo karmasın fa innahu lahu vijaun. Sebebi orozo aga tosma bolot dedi. Jalan ele jaşlar emes, kebir misal üçün energiçne adamlar var. Bir ayalı bolsa dagı ekincisini algısı kele öret koy. Misal üçün birөөsünde toy boy energiyası köp bolup bayagı işe hoçsa da imo. Dagı kalay turgan bolsa bul adam dagı orozo karmaş gerek bolot. Ayalın var, birok dagı işe hoçsa da, ha boşu işe hoçsa. Anda emne kılış gerek? Orozo karmaş gerek bular dagı. Jalan ele boy doktor emes. Orozo karmasa, oşondo orozo buğam ne bolot dedi? Tosma bolot dedi. Emne kılat? Monda kızdı körse dagı, je bolboso biröөнү körse dagı, közüm ne bolot? Kursak aç da. Kursak aç ne bolot? Alı jok. Kede kursagың aç bolsa, ayalın çakırsa da пойдём-ка на спальню десе, в спальню десе, подожди дейсиң, я покушаю дейсиң го. Ошондой эле болот да. Ошон үчүн не кылыш керек? Орозо кармаш керек экен да. Зынага барбаш үчүн Пайгамбарыбыз эмне деди? Орозо кармагыла деди. Ошон үчүн болбосо эмне кылабыз? Жаштарга мына орозону кармаш керек болот. وعن عثمان بن أبي العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. As-savmu cunnatun min azabillah. Orozo dedi. Orozo adamdı Allah'ın azabından saktay turgan şit dedi. Allah'ın azabından, kör azabından, tozok azabından saktay turgan şit dedi. Korgon dedi. Bizde ne dep koydu şu şit degenine? Kalkan o.
Wa fi rivayatin as-sawmu junnatun minan nar. Başka bir rivayette as-sawmu junnatun minan nar. Peygamberimiz başka bir rivayette aytты, бұл tozokko karşı bolgon kalkan dedi. Ka junnati ahadukum minal qital. Siler kadimki deyle bayağı emede kiygen soğuttor siyaqtуу, ne dedi? Kalkandar siyaqtуу, soğuşta kiygen kalkandar siyaqtуу tozokton orozok saktayt, jana azaptan saktayt dedi. Oşon üçün urmattуу jamaat, ар нерселерди шылтоо кыла бербей, алымдар айткан экен да, дененин рахаты тамактын аздыгында. Дененин рахаты тамактын аздыгында, душанын рахаты, жан дүниөнүн рахаты күнөөнүн аздыгында деген экен да. Күнөөң жок болсо, канча күнөөнү аз кылсаң, күнөөң жок боло турган болсо, душаң ошончо булжагың, жүрөгүң ошончо эс алат. Канчалык көп күнөө кыла турган болсоң, булжагың ошончолук көп кыйналат. Канчалык адам тамакты көп жей турган болсо, ошончолук денең кыйналат да, баскың келбей жалкоо болосуң. Канчалык тамакты аз жей турган болсоң, ошончолук жеңил болосуң. Ошончолук денеңе рахат болот, ден соолугуң жакшы болот. Ошон үчүн иншалла эмне кылалы? Орозого бекем ниет кылалы. Бардыгыбыз орозо кармайбыз деп. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعده الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. Peygamberimiz aytты, kandaydır bir pende, kandaydır bir kul, eğer de Allah Taala jolunda raди Allah'a bir gana Allah'ın razıçılığı için bir gün oroza karmay turgan bolsa, bir gün ele oroza karmay turgan bolsa, Allah Taala anın yüzün oşol kündün urmatı menen tozokton dedi 70 yıl alıstatıp koyot dedi. 70 yılga alıstatıp koyot dedi. Gördünüz mü? Bir gün oroza karmaganlığımız için. Bu da başka bir hadiste gelet, Peygamberimiz emne dedi? Sizin oroza karmaganыңыздын орозонун сообу абдан көп. Эмнеге? Себеби sizin oroza karmaganыңызды bir gana Allah bilet, анан siz bilesiz. Эгерде эки жүздүү мунафык адам боло турган болсо, мусулман эмес болсо, эки жүздүү боло турган болсо, кирет дагы крандан сууду ичип коет дагы мен орозомун деп адамдарды алдап жүрүшү мүмкүн. Бирок бул орозону чындап кармаган адам ким? Аллах Таала менен пенденин ортосундагы ибадат болуп атат. Ошондуктан мунун сообу аябай чоң. An Abi Darda radıyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abu Darda rivayet kılgan radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılgan hadiste men sama yawman fi sabilillahi ta'ala ja'alallahu beynehu ve beynen nari khandaqan kema beynes semai vel ard. Eğer de Allah kim dedi, Peygamberimiz aytты, Allah jolunda bir gün oroza karmay turgan bolsa, Allah Taala al pende menen tozoktun ortosunda dedi, al pende menen tozoktun ortosunda ушундай bir чуңкур кылып коет dedi, bir чуңкур кылып коет. Ал чуңкур асман менен жердин ортосундагыдай чуңкур. Асман менен жер кандай алыс болсо, bir gün oroza кармагандыгыңыз үчүн Allah Taala ошол асман менен жердин ортосундай дейт. Peygamberimiz ne kadar tozokta alыс kılıp koyup dedi uşul pendege. Gördünüzler mi? Oşon üçün Ramazanda oroza karmaylı. Eğer de biz dağı orup kala turgan bolsok, bir nerse bolup bir sebep menen dağı bir gün tutpay turgan bolsok, oşol kündü değil, 12 ay tutsan dağı emet etpeysin, soğuğuna jetpeyt. Karızından kutulasın. Birok oşol kündögü farz bolup atpay, Ramazan ayında bolgonduğu üçün oşol bir kündün soğun 12 ay tutsan dağı ne kılbaysın? Anın soğun tav albaysın deyip. Karızından kutulasın, birok soğun tav albaysın. Oşon üçün emne kılıp, niyet kılıp inşallah erteden keçeyin, anan bizde köynçe ertele öyle oz açıp olabız, urmattуу jamaat. Aydın başında aytıp koyun. Ertele öyle açıp olabız. Oşon üçün erten kalendarga жакшылап карап, календар менен ачыңыздар. Азан айткандан кийин ачыңыздар. Кээ бир туугандарыбыз бар, эртеле ачып алат, 5 мүнөт, 4 мүнөт, 6 мүнөт эрте ачып алат. Ошон үчүн мындай эртеден кечке мээнет кылдыкпы, орозону кармадыкпы, ошонун бир 5 мүнөт чыдап кой, сабыр кылып кой. Өтүп кетсе эчтеке болбойт.
Эгерде 1-2 мүнөт өтүп кетсе алдыгачы сиз уже мына кирди да, киргенден кийин бир аздан кийин өткөндөн кийин ооз ачсаңыз эчтеке болбойт. А бирок эгерде жете элек ачып койгон болсоңуз сообу жок болуп калат. 1 мүнөт дагы жете элек эрте ачып кое турган болсоңуз ошо күндөгү сообу эме Рамазан эсептелбейт. Ошон үчүн жет кирип, баягы линия болот да, эми түн кирди, мисалы үчүн ошо линияга киргенден кийин анан кийин оозду ачалы. Көпчүлүгү келип алып, надо постараться, надо спешить с ифтаром деп, мисалы үчүн эрте эле ачып алышат. Да. Вот сейчас календарь есть же, вот по календарю надо открывать. Ошон үчүн урматтуу жамаат ушул нерсеге көңүл буралы. Анан мына карасаңыздар, альхамдулилля, мечитте адам көп, мечитте адам көп. Мен Кабага барганда миллиондогон адам бар да, бир күндө 8 миллион адам таваф кылды. Ошо биз күн барган күнү буякта чыгып турат экен. 8 миллион адам таваф кылды да бир күндө. Азыр деле 8 миллион, 9 миллион мисалы үчүнчү. Эми мага бир суроо келди да. Кыямат күнү аябай адамдар бири-бирин карабайт, туурабы? Бири-бирин карабайт дейт да, мисалы үчүн макшарда дейт, адамдар бири-бири менен иши менен болбойт. Аллах Таала пенделерди таштап коет дейт. Мен эсеп кысап албайм депчи, эсеп кысап алсын экен деп адамдар макшарда күтүп турат экен. Эми ошончо Аллах Таала билимдүү, Аллах Таала илимдүү зат. Аллах Таала бардыгыбызды билет, көп болсок деле. Бирок мага суроо келди да. Мени Аллах Таала кыямат күнү кантип мен өзгөчөлөнөт экенмин, кантип мени Аллах Таала мындай бейишине алып кирип кетет экен, Аллах Таала мага көңүл бурат экен дедик да. Пайгамбарыбыз эмне деди? Бир гана жол менен деди. Инна акрамакум, то есть аятта айтты, инна акрамакум индаллахи аткакум. Силердин эң сыйлууңар эмне деди? Такваңар деди. Багабаязинный. Эгерде кыямат күнү Аллах Таала бизге көңүл буруп, эмне кылышын каласак, бейишке киргизишин каласак, бизди таштап койбосун каласак, анда эмне кылалы? Ушул айда таквалык айы келип атат. Таква бололу, орозого бекем бололу. Сизди деле мисалы үчүн бир документ иштери менен бир жерге барсаңыз, больницага барсаңыз, толтура адамдар очередте турат. Бирок баягы жерде иштеген начальник же болбосо врач сизди чыкты дагы, иди сюда деп туруп тартып кирип кетти. Как вам приятно будет? Эгерде биз ошондой бизди кыямат күнү Аллах Таала бизден эртерээк эсеп кысап алышын каласак, анда биз эмне болушубуз керек экен? Таква болушубуз керек, урматтуу жамаат. Таквалыкты тургуза турган ай мынау. Ошон үчүн иншалла Аллах Тааланын ушундаган миллиондогон бүгүнкү күндө 2 миллиард мусулман болсо, же 1,5 миллиард мусулман болсо, буга чейин канча мусулман өлдү, кайтыш болду. Ошолордун арасынан Аллах Таалага өзгөчө болобуз дей турган болсок, эмне болушубуз керек? Таква болушубуз керек. Таквалык ушул айдан башталат иншалла. Бардыгыбызга Аллах Таалам ушул айдын орозосун кармап, ибадатын толук кылганга насип эткен болсун. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака анта алимул хаким. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين.